Улукбек Марипов, чек ара маселеси маанилүү маселелердин бири. Баткенде жабыркагандарга 95 миллион сомдон ашуун акча чогулган. Өлкөдө бир суткада 325 адамдан COVID-19 табылып, 8 бейтап каза болду. Кыргызстанда 71.774 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Ош шаарында каратэ-до боюнча мелдеш өттү. Чек ара маселеси маанилүү маселелердин бири. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ош облусунун Чоң Алай районунун чектеш айылдарынын тургундары менен жолугушуусунда билдирди. Бүгүнкү күндө биз үчүн чек ара маселеси эң маанилүү маселелердин бири. Бул маселени чечүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалууда. Биз аны сөзсүз түрдө чечебиз. Жакында көйгөйлүү маселелерди чечүүгө чейин Тажикстан Республикасы менен мамлекеттик чек ара аркылуу кыймылды толук токтотуу чечими кабыл алынды. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин чечүү менен катар биз чектерибизди чыңдоо максатын коюудабыз. Ал үчүн биздин чек арачылар үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүдөбүз. Мамлекеттик чек араны чыңдоо маселесинде жергиликтүү тургундар маанилүү ролду ойнойт. Ошондуктан сиздерди сабырдуулукка жана түшүнүүгө чакырам. Чектеш аймакта жашоонун маанисин мында жашаган тургундар мыкты түшүнөт. Мен ар дайым бул адамдарды элибиздин баатырлары катары белгилеп келем. Дагы бир ирет кайталап кетем. Биздин негизги максатыбыз карапайым калктын жашоо турмушун жакшыртуу. Ал үчүн зарыл нерселерди биз ырааты менен биргеликте ишке ашырабыз, деди Улукбек Марипов. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы Карамык чек ара заставасына барып, Карамык автожол жаңы өткөрүү пунктунун курулушу менен таанышты. Өткөрүү пунктунда чек ара, бажы, санитардык карантиндик, ветеринардык, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл жүргүзүлөт. Объекттеги курулуштун негизги бөлүгү апрелде жыйынтыкталган. Өткөрүү пункту бажы кызматына берилген. Бардык курулуш иштери жыйынтыкталган соң өткөрүү пункту толугу менен пайдаланууга берилет. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркагандарга жалпы 95 миллион 786 миң сом чогулду. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Буга чейин Тажик тараптын куралдуу кол салуусунан жабыр тарткан элге жардам көрсөтүү максатында министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү атайын эсеп ачкан. Буга бардык жарандар жана юридикалык тараптар каражат которо алат. Аталган сумма 21 майга чейин чогулган акча экени айтылды. Мындай жардамды ири өндүрүш ишканалар, ар кандай компаниялар, коомдук уюмдар, чет өлкөдөгү мекендештер жана Кыргызстандын бардык аймактарындагы жарандар жөнөтүүдө. Кыргызстанда 23 майга карата коронавирус дагы 325 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда Бишкекте 262, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 19, Ош облусунда 8, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 1 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 365 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 240, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 7, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 11 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 3, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1555 бейтап, амбулатордук түрдө 2369 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1031 бейтаптын абалы орто оордукта, 429 адамдын абалы оор жана 81 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 6 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4592 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4528 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 102.511 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 95.811 киши айыгып чыкса, 1751 адам каза болду. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавируска каршы 2275 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 680-и экинчи доза алгандар. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка караганда бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча 71774 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Анын ичинен Бишкекте 18661, Ошто 5638, Чүй облусунда 11109, Ош облусунда 10371, Ысык Көл облусунда 7013, Талас облусунда
облусунда 3474, Нарын облусунда 3175, Жалал Абад облусунда 9459, Баткен облусунда 2874 адам эмдөөдөн өттү. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы, 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Ош шаарынын каратэ-до боюнча өспүрүмдөр арасындагы ачык чемпионатына 300дөн ашуун спортчу катышты. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Ош шаарынан тышкары Ош, Ысык көл, Чүй областтарынан келген балдар күч сынашты. Ага 37 салмактын түрү боюнча 5 жаштан 17 жашка чейинки каратисттер катышты. Башкы машыктыруучу Нусуп Жолдубаевдин айтымында, шаардык чемпионаттын жеңүүчүлөрү республикалык жана эл аралык турнирлерде ат салыша алат. Ал эми келген командалар мелдештин уюштуруучуларына ыраазычылык билдиришти. Жеңүүчүлөр медаль, диплом жана баалуу белектер менен сыйланды.